Азыр бизде элде болгон талап болгону Садыр Жапаровду чыгарып берип койсун деген эле талап. Бул жакта иттер менен атайын иттер менен милиция курал элди кубалады. Бул жакта таш менен урганын көрүп атасыздар. Суу менен чачуучу эмени колдонуп жатышат. Эл болсо таш менен урууда. Биз жака суу келди. Куралдык айрым кармалгандар дагы бар. Бул жакта айрым адамдарды милиция кызматкерлери кармап баратканын көрүп атасыздар. Суу менен атып атышат. Бул жакта курал жел мого окшойт. Атып атканын көрүп атасыздар. Барууга мүмкүн болбой калды. Себеби көздөн жаш агычуучу, анан жардыргыч заттар менен ыргытканына байланыштуу. Ал эми Садыр Жапаровдун айрым бул жерде качып кеткен жарандарынан калып калгандар ушул бийликке наразы болуп, милицияга наразы болуп, алар азыр тарашты. Азаттык радиосу бул окуяны абалга көз салып, ар тараптан чагылдыра бермекчи. Ал эми ушу менен биздин түз эфирибиз аяктайт. Азаттык радиосу менен болгула. Азаттык радиосу ар дайым окуяларды түз эфирде акыйкат бейтарап чагылдырып берүүгө аракет кылат.